Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык 2023-жылы өлкө боюнча 100 мектептин курулушу бүткөрүлөт. Ысык Көл облусунда 192 жалпы билим берүү жайы болсо, буга улай дагы 12 мектептин курулушу жүрүүдө. 12 мектептин 5-өсү ачылып, ал эми калган 7-өсүндө бүгүнкү күндө курулуш иштери тынымсыз жүргүзүлүүдө. Бул Түп районундагы Абдыкасым Карымшаков атындагы жалпы билим берүү жайы. Мектептин курулушу 2016-жылы башталган, ал эми быйылкы жылы толук курулушу колго алынып, 85% бүттү десек болот. Учурда окуу жылына карата бардык керектүү жабдуулардын бардыгы тең алынды, ички тазалоо иштери жүргүзүлүп жатат. Негизинен мектептин курулушу 2016-жылы башталып, бүтпөй келген. Тендердик баасы 83 миллион сомду түзүп, окуу корпустары толугу менен бүтүп, спорт залында курулуш иши жүрүүдө. Ушул жылдын аягына чейин пайдаланууга берилет. Азыр көйгөй жок, акчалар убагында которулуп берип атат, жакшы болуп атат азыр. Болгону эле иштешибиз керек, иштеп атабыз. Түп районундагы Абдыкасым Карымшаков атындагы мектептин окуучулары эскилиги жеткен 1969-жылы курулган бул мектепте билим алып келишкен. Окуучулардын саны 850. Мектеп аварийный состояние болгондугуна байланыштуу чоң көйгөйлөр жаралып келатканда окуучулар үчүн, мугалимдер үчүн мына азыркы убакта заманбап мектебибиз 2016-жылдан баштап курулуп келатат. Мына жакынкы убактарда ишке берилген турат. Курулуп пайдаланууга берилген мектептердин бири Түп районунун Кең Суу айылындагы Түгөлбай Сыдыкбеков атындагы 275 орундуу орто мектеби дагы бар. Бир кылымга бергис күн керемет күн болуп атат. Айылыбызда ушундай жакшы саамалыктар болуп атат. Бул эми саамалыктардын башталышы. Башка айылдарда дагы бүт республика боюнча ушундай саамалыктар боло берсин. Мен азыр Тоң районунун Каракоо айылында турам. Артымда турган бул ушул айылдагы эскилиги жеткен 1964-жылы салынган Рашид Жаңгазиев атындагы жалпы билим берүү мектеби. Бул мектептин эскилиги жеткендигине карабастан, буга чейин дагы ушул айылдын балдары 2 нөмөт менен билим алып келишкен. Эми бул маселенин бардыгы чечилип, айылга жаңы 2 кабаттуу мектептин имараты салынып, пайдаланууга берилүү алдында турат. Рашид Жаңгазиев атындагы Каракоо айылындагы жалпы билим берүү мектебинин курулуш иши 10 жылга созулуп, мына быйылкы жылы толук курулуп бүттү. Жалпы сметалык баасы 84 миллион сомду түзөт. Бүгүнкү күндө жаркыраган жаңы мектепте окуучулар билим алып башташты. Бул сонун мектеп болгон турбайбы эле? Балдарым жүрсө, жаркыраган сонун мектеп болуптур. Мектебиңер кут болсун. Айылдын эли ушул мектепти канча жылдан бери күттүк эле. Баягы Кудайдын бир күнү бар экен, ушул бүгүнгө ушул мектебибиз бүтүп атыптыр. Мектеп ак жолтой мектеп болсун. Жаңы мектептин курулушу 2014-жылы башталып, бирок каражат толук кандуу бөлүнбөй, ушул күнгө чейин бүтпөй келген. Өлкө президенти тарабынан колдоого алынып, быйыл окуучулардын жалпы эле айыл элинин көптөн күткөн мүдөөсү аткарылды. Дал ушул мектеп 350 орунга ылайыкталган. Мындан башка дагы ушул эле райондо Дөңтал айылында 150 орунга, жана ошондой эле Тогуз Булак айылында 225 орунга ылайыкталган мектептин курулушу аяктоодо. Ысык Көл облусундагы курулуп жаткан мектептерге республикалык бюджеттен 1 миллиард сом каражат бөлүнгөн. Курулуш сапаттары боюнча дагы биз катуу көзөмөлгө алабыз. Эгер мындан тышкары айта кетчү нерсе, ушул договорлор боюнча курулуш компаниялары менен 1 жылдык гарантиясы бар. 1 жылдын ичинде ошол кандайдыр бир кемчиликтер келтирилген болсо же жасалбай кеткен болсо, анын баарын ордуна коюп, ошо 1 жылдын ичинде баягы курулуш сапатын дагы чыгарганга жумуштар көрсөтүлөт. Ал эми Ысык Көл районунун Семеновка айылындагы Петр Колесников атындагы 225 орундуу орто мектеби курулушу 2016-жылы башталган. Подряддык мекеме Мерибель текстиль иншаат жоопкерчиликтелген компаниясы тендердик баасы 50 миллион сом. Бүгүнкү күнгө мектептин машыгуу залынын чатыры жабылып, жылуулук системасы киргизилген.
курулушу 70%га бүткөрүлдү. Ушул эле райондогу Григорьевка айылындагы Александр Пушкин атындагы башталгыч класстар үчүн 275 орундуу орто мектеби курулушу 2016 жылы башталган. Тендердик баасы 53 миллион сом. Бул мектептердин куруу иши президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерди аткарууну контролдоо башкармалыгы тарабынан дагы тыкыр көзөмөлдөнгөн. Ак Суу районунун Кызылкый айылындагы 150 орундуу орто мектеби курулушу 2015 жылы башталган. Подряддык мекеме Дельталот жоопкерчилиги чектелген компаниясы. Тендердик баасы 45 миллион сом. Бүгүнкү күнгө мектептин окуу корпусу, окуу галерея, жыйын залдарынын от жагуучу жайынын кирпич, бетон иштери, өтмөк плиталары коюлуп, чатыры жабылды. 80%га бүткөн. Дагы бир мектеп Шапак айылындагы Мырзахматов атындагы 150 орундуу орто мектеби. Курулушу 2014 жылы башталган. Жалпы тендердик баасы 31 миллион сом. Учурда ички жасалгалоо иштери жүрүп жатат. Бүгүнкү күнгө курулуш 90%га бүткөрүлдү. Азыр деген ошол жаңы мектепке көчсөк жакшы болот эле. Азыр баардык окуучулар, мугалимдердин баары эле ошону күтүп жатат да. Арадан 9 жыл жакындап баратат. Мына 27 декабрда 9 жыл болот. Ушуга чейин каражат 2 миллион, 3 миллион болуп бөлүнүп, аз-аздан бөлүнүп келаткан. Быйылкы жылы Кудай буйрса бүтүү алдында турат мектеп. Мектеп Кудай буйрса ушул ноябрь айынын аягы менен 150 орундук спорт залы менен заманбап мектепке кирип калабыз деген ойдобуз. Ысык көл өнүктүрүү фонду тарабынан дагы 2023 жылы ишке берилүүчү мектептер дагы бар. Алардын бири Ак Суу районунун Жаңарак айылындагы 320 орундуу мектеп. 54 миллион сомго курулган мектептин дагы ачылышы болду. Жаңы мектептин салынышын биз көптөн көп күткөнбүз. Даже зарыгып күттүк десек да болот. Биз үчүн абдан ыңгайлуу, жылуу, жаркыраган мектеп. Интерактивдүү доскалар келди, класстын ичи жылуу, көрсөтмө куралдын баары бар. Биз үчүн абдан ыңгайлуу. Сонун билим берип эле талыкпастан билим беришибиз керек. Ак Суу районундагы Жаңарак айылындагы Сейит Кулматов атындагы орто мектептин жаңы имараты курулуп бүттү. Ысык көлдү өнүктүрүү фондунун эсебинен 54 миллион сом каражат бөлүнүп, бүгүнкү күндө 320 орундуу мектеп окуучулар үчүн өз эшигин ачты. Ак Суу районунун Бозучук айылындагы Муса Жусупов атындагы орто мектептин эскилиги жеткен имараты 1956 жылы курулган. 2016 жылы Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ак Суу райондук бөлүмчөсү тарабынан авариялык абалда деген корутунду чыгарылган. Фундаменти жок болчу. Фундаменти сыртынан жасап койгон, баягы ошондой кирпич тизилген, ошондой шыбап койгон, ошондой фундамент болчу. Жер титирегенде кулап калат деп биз абдан коркчу элек да. Анан ошону эске алып биз проект жазып, ошол проектибиз өтүп, анан Саудия каржылады. Эми бул маселе чечилип 2020 жылы Сауд Аравиясынын өнүктүрүү фондуна долбоор жазылган. Жалпы сыйымдуулугу 375 орунга ылайыкталган. Бүгүнкү күндө мектепте 696 окуучу билим алып, 60 мугалим билим берет. Ар бир мектепте таза, тыкан, бүт окуучулар форма менен бүт баарындай таза. Козугу да жакшы салынып, кабинеттери дагы ар бир бөлөк болуп, абдан кызыктуу болуп, биз дагы окууга уже кызыгып окугубуз келип калды. Жети Огуз районунун Жалгыз Өрүк айылындагы Рысмендиев атындагы 225 орундуу орто мектеби курулушу 2022 жылы башталган. Жакынкы 3 жылдын ичинде курулушу башталып калган жана авариялык абалдагы объекттин баарын куруп бүткөрүү мамлекет тарабынан пландалган.